Adamlar sözgө mani berбей kaldı. Muna geçiyor. Hazreti Muftiden suraşıptır. Çuva Gacı Noruz jönündө kep aytты. Musulmandардын майрамы эмес, бирок мамлекеттин майрамы. Аны ким каалаган майрамдай берет деп айтты. Кандай десе биз дагы ушундай дептир. Noruz 8-май, 23 февраль айттагы мамлекеттин майрамы. А бирок мусулмандардын майрамы 2 айт орозо айт, курман айт деп гана айтты. Туп-туура жооп берип атат. Алым адам, хикматтуу адам. Андан ашык кем экен. Десе Егемен деген bir сайт жазып атат. Noruz майрамы мусулмандардын майрамы, мамлекеттин майрамы, аны майрамдаш керек деген сөздү кошуп, анан Hazreti Muftинин айткан сөзүнө айтпаган сөздү кошуп айтып атат да, бул деген провокация. Бул деген жала. Көрдүңөрбү? Сөздүн кадырын билбегендер. Ал максат ажы деген ушунчалык окуган адам ар бир сөзүн таразалап, ташка салып, ар бир тамгасын таразага коюп айтат. Аны оңой көрбөш керек. Оңой көрбөш керек. Ошентип анын сөзүн бузуп айткандар булардын уругунан алым чыкпайт, булар жакшылык көрбөйт. Булардын тапкан акчасы арам ошону менен. Жеген адал эмес, урматтуу бир тууганым. Сен жакшы көрбөй эле кой, аны колдобой эле кой. Аны менен мен уруштурбай деле кой, биз ак урушпайбыз. Вообще урушпайбыз биз. Максаттамалар менен биздин кээ бир маселеде пикирибиз эки башка болушу мүмкүн, бирок ал бизди уруштурбайт, урматтуу бир тууганым. Бизге чейинкилердин деле пикирлери эки башка болуп келген кээ бир маселеде, бирок ал бир туугандык, мындай бир ухубатка эч качан каршылык келтирбейт. Балким өлүп атканда деле анын өзүнүн пикири менен өзүнүн пикирим болушу мүмкүн, бирок бул деген биздин бир туугандык мамилеге доо кетирбейт да, бир бетин жуубаган бирөө келип, бир нерсе сүйлөп койсо, таасирленип кетип, ой деп көчөгө чыгып ала турган жаш бала жок да биякта. Сен жазып коюштур эми, Кудай кудуретине карачы. Адамдар сөзгө маани берет, азыла сөз эмес, сүйлөмгө маани бербей калышты. Ушундай бир кызык эле болду эми, эмне кылабыз эми? Ашшаква илаллах, Кудайга арызданабыз болду.